Саламатсыңарбы урматтуу балдар. Информатика сабагын мындан ары биз онлайн түрдө табабыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы компьютердик вирустар, антивирустук программалар. Балдар, бүгүнкү сабактын максаты компьютердик вирус жана антивирустук программалар жөнүндө жалпы маалымат аласыңар жана аларды колдонууну үйрөнөбүз. Жагымдуу маанай түзүп алайлы. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Азыр информатиканын тили менен айтылган макалдарды элдик макалдарга которуп көрөлү. Мисалы, компьютер көркү интернет, адам көркү адеп деген сыяктуу. Анда антивирус бар компьютерда вирус жатпайт, элдик макал кызды үйдө кылжытпайт, билим болбой программа түзүлбөйт, ынтымак болбой иш болбойт. Wi-Fi жанаш, вирустан адаш, жакшыга жанаш, жамандан адаш. Азаматсыңар балдар. Акыркы макалыбыздагы айткандай, Wi-Fi жанаш жана вирустан адаш деген сыяктуу бүгүнкү биздин өтүлө турган тема вирус жөнүндө болмокчу. Вирус деген эмне? Баарыбыз ойлонуп көрөлү. Ооба балдар, силер ойлогондой, вирус бул латин тилинен которгондо «уу» дегенди билдирген медициналык термин. Технологиялык жактан алып караганда вирус медицинадагыдай эле кызматты аткарат. Компьютердин программалык камсыздоосун иштен чыгаруу, файлдарды өчүрүү жана эң негизгиси компьютердин мээсинин иштөө функциясына доо келтирет. Балдар, вирус качан пайда болгон? Компьютердик вирус бул ЭМД, башкача айтканда электрондук эсептөөчү машиналардын программалык камсыздоонун ишке жарамдуулугун бузуу, аны пайдалануучунун уруксаты жок эле, анын эркине каршы өзүнөн өзү көбөйүүгө жана таркалууга жөндөмдүү болгон программаны түшүнөбүз. Эң алгачкы компьютердик вирус АКШда 1969 байкалып, ал Криппер деген аталышта болгон. Компьютердик вирустар 1980 баштап иштелип чыга баштаган. Бул жылдарда Brain аттуу вирустук программанын таралышы 18.000ден ашуун компьютерди иштен чыгарган. 2000-жылы iLog деп аталган вирус электрондук пошталар аркылуу таралып, миллиарддаган чыгымдарды алып келген. Вирустун таралуу каналдары. Балдар, силер сүрөттө көрүп турасыңар. Вирус бул дискеттер, модем же байланыш тармагы боюнча башка компьютерлерге кирет. Эгер вирус кирген файл башка компьютердик системага жиберилсе, же бул системага кайрылса, анда ал башка системага да таралат. Ошондой эле балдар, вирус программасы контакт болгон программалык жабдыкка же файлга кирет. Ал көбүнчө компьютердик системаны зыянга учуратат жана берилиштерди жоготот, бузат жана өзүн андан ары таркатып турат. Балдар, биз компьютерибизге вирус жукканды кантип билсек болот? Компьютерга вирус жуккандыгынын белгилери төмөндөгүлөр. Эң алгач программалар туура эмес иштеп баштайт, компьютер жай иштеп баштайт, аракет системасынын бүктөлбөй калуусу, файлдардын жана папкалардын жок болуп кетүүсү, файлдардын көлөмүнүн өзгөрүүсү, файлдардын саны өз алдынча көбөйүүсү, оперативдүү эстин тогушу, экранга күтүлбөгөн билдирүүлөрдүн жана сүрөттөрдүн чыга бериши, күтүлбөгөн үндөрдүн чыгышы жана компьютердин катып же жай иштеп башташы бул компьютерибизга вирус жукканынын белгилерин билдирет. Эми ошол компьютердик вирустан кантип сактанабыз? Эң алгач биз компьютерга антивирустук программаны орнотуп алабыз. Компьютерди системалуу түрдө текшерип туруу, антивирустун базасын жаңыртып туруу, келген маалыматтарды текшерип анан ачуу, браузердеги жогорулатылган коопсуздук кызматын колдонуу, маалыматтарды маал менен архивдеп туруу, ошондой эле электрондук почтадан кыскартылып келген файлдарды ачпоо керек. Эгерде зарыл болсо, анда антивирустук программа менен текшерип ачуу. Вирустун базасы бул антивирус.
Антивирус бул жеке компьютерге зыян алып келүүчү ар кандай вирустук программаларга каршы иштелип чыккан программа. Антивирустук программанын негизги максаты вирустук программаларды аныктоо, алардан жапа чеккен файлдарды калыбына келтирүү, тактап айтканда аларды айыктыруу жана зыяндуу вирустардын алдын алуу болуп эсептелет. Антивирустук программалар төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт: детектор программалар, доктор программалар, ревизор программалар жана чипка программалар болуп бөлүнөт. Детектор программалар булар файлдарга белгилүү вирустардын жуккандыгын таба алат. Бул программалар компьютерде вирус бар же жок экендигин гана текшерип берет, аларда тазалоо функциясы жок болот. Ал эми доктор программалар булар вирусту таап, тим эле болбостон өчүрө да алышат. Бул вирус жуккан файлдарды тазалайт, башкача айтканда файлдарды баштапкы калыбына келтире алат. Ревизор программалар төмөндөгүдөй иштейт. Ал биринчи жолу ишке киришкенде компьютердеги файлдардын папкалардын жайгашын жаттап калат да, кийин ошол боюнча салыштырып текшерип берет. Чипка программалар булар маалыматтарды киргизүүдө файлдарды текшерип киргизет, эгерде вирус таап алса, дароо колдонуучуга билдирип турат. Антивирустун түрлөрү. Силер билесиңер, бизде азыр популярдуу болгон антивирустун түрлөрү Касперский, EZNote OCK, AVG, антивирус, Notter, Bastion Pro жана башка антивирустун бир нече түрлөрү бар. Эвест башка антивируска караганда азыраак көрсөткүчкө ээ болсо да, бул дээрлик 99,6% көрсөткүчтү берип турат. Эвест программасы дагы ашыкча ресурстарды сарптабайт. Бул демек анын колдонушу компьютердин иштөө ылдамдыгына терс таасирин тийгизбейт деген. AVG антивирустук программасы бул дагы бир көп убакыт бою популярдуу болуп келген акысыз антивирустук программа. AVG коргоо жана система ресурстарын колдонуу боюнча жакшы көрсөткүчтөргө ээ. Ошондой эле балдар, биз антивирустук программаларды мобилдик телефондорго да колдонсок болот. Кызыктуу фактылар. Веб-сайт Business Network тарабынан интернетте жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгында Касперский лабораториясынын Kaspersky Crystal антивирустук программасы эң мыкты деп табылган. Андан кийинки катарда EZNote OCK, Web Bastion Pro, Antivir Premium деген программалар турат. Статистикага ылайык ар бир үчүнчү компьютер жылына жок дегенде бир жолу вируска кабылат. Адистердин изилдөөсүнө ылайык антивирус 1 же 2 күндүн ичинде эскирет. Ошол себептен улам 15% вирус антивируска карабай эле компьютерге кирип кетет. Күнүнө хакерлер вирустун дагы да күчтүү түрлөрүн иштеп чыгууда. Ар жыл сайын вирус экономикага $1,5 триллион жакын чыгым алып келип турат. Балдар, дүйнөдөгү эң ылдам вирус бул Slammer деген аталышта болуп, ал бизче которгондо абак дегенди билдирет. Саналуу гана сааттын ичинде 75 миңден ашык компьютерди бузууга жетишкен. Бул эң ылдам вирустун аты Slammer деп аталат. Эсиңизден чыгарбайыңыз балдар. Демек, биз буга чейин азыр вирус жана антивирустун түрлөрү боюнча түшүнүп алдык. Эми практикалык бөлүмгө өтөлү. Сүрөттөр менен иштөө. Балдар, кайсы аппарат компьютер түзүлүшүнө кирбейт? Ооба, албетте бул планшет бул компьютердин түзүлүшүнө кирбейт. Бул сүрөттө кайсынысы антивируска кирбейт? Демек, биз антивирустук программаларды ажырата алабыз. Ойлонуп тандайбыз. Азаматсыңар. Бул бизде вирустун түрү болуп эсептелет. Бул адамдардын арасынан кимиси программист? Силер билесиңер, программист эмне аркылуу кызмат аткарарын? Азаматтар. Вирус жукпай турган түзүлүштү тап.
Ооба, албетте билесиңер, бул клавиатура. Вирус кайсы затка тарай албайт? Вирус калькуляторго тарай албайт. Азаматсыңар балдар, бул сүрөттө эмнелер камтылган? Кана ойлонуп табалычы? Ооба балдар, силер ойлогондой бул сүрөттө жалаң антивирустун түрлөрү камтылган. Демек, үйгө тапшырма антивирустук программалардын жаңы түрлөрүн Google Classroom'га жазып жөнөтүп. Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калгыла, көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Даярдаган Гагарин атындагы мектеп гимназиясынын информатика мугалими Матираева Кулпунай.